Ушул жердин балдары бар, көчөдө эле жүрүшөт ойноп. Садикке барышпайт, жок да садик. Садик болсо садикке барышат эле. Анан булар жалган документ менен алган дейби? Бар эле мыйзамдуу. Эч кандай мыйзамсыз жер жок. Жазып койду, кайсынысы? Малабаевы жооп берсин. Муниципалдык менчик, эч качан жеке менчикке өтпөсүн деген. 6 неберем бар, үйдө да. Болбосо жерге алып келбейби да. Бала бакча курганга аракет кылып атабыз. Жер табабыз ага. Өзгөн районунун Карол айылынын тургуну Гүлнара Жороеванын 7 небереси бар. Учурда 2 небереси бала бакча жашында. Айылындагы бакча толуп калгандыктан бир небересин үйдө карайт. Жороеванын чоң неберелери айылдан 7 чакырым аралыктагы район борборундагы бакчаларда тарбияланышкан. Калган ушу мына үйдө 2 жашары. Калган неберелерим мына окууга барып атат. Ушу бизге садик керек. Садик болсо жакшы эле. Ушул жердин балдары бар, көчөдө эле жүрүшөт ойноп. Садикке барышпайт, жок да садик. Садик болсо садикке барышат эле. Анан кичине күн жылысы эле болду, мына жерге келсеңер балдар ошондой толо көчөдө ойношот. Карол айылында бир гана жеке менчик бала бакча бар. Алда болсо көп баланы кабыл ала албайт. Жашоочулар үйлөрүндө 3-4төн наристелери бардыгын айтып, муктаждык чоң экендигин билдиришүүдө. Теле бала бакча бар менчик. Анан башка эч бала жок. Шу отурабы, шону талашып атпайбыз айылда, кандай болот аткан. Барбайт, үйдө отурат, садикке место жок. Бизге ушундай эме кылып берсин. Бул жер садик кылып берсин, элге өтсүн. Үйдө отурат, кыштын күнү үйдөн чыгышпайт. Берейин десең садигибиз место жок. Шералы өзгүнгө апарып үчүн күндө апарып ташып келиш керек. Анын үчүн улоо керек. Бала бакча маселесин көтөрүп, айыл тургундары чогулушкан. Жергиликтүү бийлик жер табылбай жаткандыгын билдирүүдө. Мындан улам айылдын так ортосундагы мурунку мектеп жайгашкан 14 сотук жер тилкени кайтарып алууга киришишкен. Аталган жер 2005-жылы Нурбу Чокташ коомдук фондуна сатылып кеткен. Жашоочулар жер тилкени айыл өкмөткө кайтарып, бала бакча курулсун деп талап коюшту. Жылына алган элдин бардыгын маселеси бир эле. Бул мыйзамсыз өткөнү деп бардыгыбызда күмөн санап отурабыз да. Мындай жерлер бирок чындап эле айтып атат, бир эле эмес, бир канча жер. Буга чейин азыр айтып өттү. Баарын карашыбыз керек. Мындай жерлер өтүп кеткен убагында ошол убактагы өкмөт, жер адисиби, башкасыбы, бирок баары чындап эле кол коюп берген. Болбосо жөндөн жөн эле бул жеке менчикке өтпөш керек. Бизде азыр Карол айылында билесиздер, маданият үйү жок. Бала бакча жок. Клуб жок. Спорт зал жок. Биздин негизги максат бул социалдык проблемалар чечип алайлы деген гана маселе. Урматтуу Карол туугандар, айткылачы, ушул жер садик болсунбу же болбосунбу? Муниципалдык менчикке өтсүнбү, өтпөсүнбү? Сөз болуп жаткан 14 сотук жер тилкесинде эски имарат бар. Учурунда мектеп болуп иштеп тургандыгын жергиликтүү жашоочулар айтышууда. Аталган жер боюнча айыл өкмөт Нурбу Чокташ коомдук фондун райондук сотко берген. Бирок сот коомдук фондун пайдасына чечим чыгарган. Нурбу Чокташ фондунун өкүлү нааразы тарап менен жолугуп, учурунда 42 000 сомго сатып алгандыгын билдирди. 2005-жылы айыл өкмөткө арыз менен кайрылганда, айыл өкмөттүн балансында болбой калат бул жер. Совхоздон тексерис деген ишканага өтөт. Тексерис банкрот болуп, өзгөндө СЭЗДР деген ишканага өткөзүп берет администрацияда. Ошол жакта мамлекеттин шотуна биз төлөп, ошол маалдагы 10 чек келе турган акчага төлөп сатып алганбыз. Мыйзам чегинде. Биз 2005-жылы айыл өкмөткө кайрылганда булардын балансында болгон эмес. Буларда эч кандай мектеп тууралуу эч кандай документи жок. Сиздин колуңузда кандай документ бар? Менде сатып алган боюнча бүт квитанциялары, күбөлүктөрү бар. Ошо СЭЗДРден сатып алган боюнча. Анан 2013-жылдагы соттун чечими бар. Учурда жергиликтүү бийлик коомдук фонд менен соттошуп жатат. 2013-жылы райондук сот жер тилкени жеке менчик экендигин тастыктаган. Ал эми айыл өкмөт башчысы 14 сотук жер 2008-жылдагы маалымат боюнча айыл өкмөттүн балансында экендигин айтты. Анан сот кандай чечим чыгарат белгисиз. Бирок жеңилип калсаңыздар кокусчу. Маселени кантип чечесиздер? Азыр жер караштырабыз деп атасызбы? Эгер биз жеңилип калсак, биз дагы кайрылып жогорку органдарга кайрылабыз. Бул жер боюнча кайрылабыз дагы. Негизи мындай альтернативный жолу катары башка жерлерди карап атабыз. Буга чейин ушундай иш болдуму? Болуп атат, трансформация кылдык жерлерди. Бирок ушу айылдын ичинде жер жок болуп атат да. Сырттан болуп атат, сыртка дагы аракет кылып атабыз. Эки тараптын арыздары Ош облустук сотунда каралууда. Маселе кайсы тарапка чечилери азырынча белгисиз. Эске салсак, аталган айылда 5400 жашоочу бар. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош облусу.